Студиябыздын 3-чү коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев. Кутматаңыз менен. Саламатсызбы, кош келипсиз. Байрамыңыз менен. Байрамыңыздар сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Мен ойлойм, ушу ар бир аткан таң кызарып аткан күндүн өзү майрам болуш керек. Бирок адам баласы ошол дата коюп белгилеп алгандан кийин ошол майрамдын үстүнө кошулган дагы бир майрам болуш керек да. Бүгүн биз үчүн дагы, эл үчүн дагы. Майрамдык маанайды кандай баштадыңыз бүгүн? Сиздер менен баштап отурам. Эртең менен туруп бизде эми бала чаканы сабакка жетишпейт да. Андан кийин силердин сабакка келдик. Сиздер менен узчу болуп чай пай берип сабакка жетишип келдим. Анан сиздердин сабакка келип калдым, тынч отурайын деп. Эң жакшы. Анда сабакты баштайлы. Кол көтөрүп жооп берип баштайлы. Комуздун коштоосунда бир ыры менен баштайлы. Андан кийин майыктанталы. Тил майрамы деп аткандан кийин мен ушул улуу өтүп кеткен Боогачы деген атабыздын Үкөй деген чыгармасын актаргым келип турат. Анткени ошол атабадан келе жаткан сакталып келген тил азыркы дагы заманда өзүнүн доорун сүрүп, келечекке дагы кызмат кыла турган бир максаттарын көздөйт деп ойлойм. Тил өзү. Муун ар бир муун өзүнчө өзгөчөлүктөр менен ушу тилди байытып отурат экен да. Азыр биздин тилдерге далай деген сөздөр кошулуп кетти да. Илгерки ушул Боогачы деген атабыз, Казыбек деген аталарыбыз көз тирүү болгондо ушул тилге түшүнбөйбүз да туурабы. Ошон үчүн тил байый берсин, улуунун урпагы уланып, анан улуунун уңгусу эч качан өчпөсүн. Айтыңыз. Acılığı elde var oy. Aşıklık kanan ildet da sende var. Armanduğana oldum da cidal var. Ügöyüm az milletinde mende var oy. Kulağın acılığı elde var oy. Kurdaşlık kanan ildet da sende Dargana oldum da cidal vay. Ügöyün bu bildetinde mende var oy. Altından kana çaşpak tey sorundan oy. Aytkanın kana turattan oyundoy. Altına kana okşoştan ükeyim. Ükeyim az milletin mende var oy. Дүркүрөгөн колчалар болсун. Учурда биз болсо тил майрамда баарыбыздын маанайыбыз көтөрүлүп турган чагы. Анан негизи эле мынакей ушул музыкалык аспаптар менен дагы ушундай элдик чыгармаларды, биздин элдин ушундай бир эсине сиңип калган кандайдыр бир сонун чыгармаларды сиздер өзүңүздөрдүн комуздун коштоосунда жеткирип келе жаткан чагыңыздар. Анан учурда бул элдик мисалы ушул фольклорго басым жасаган жаштардын саны канчалык? Эми эл тургандай уучу кур болбойт экен да. Сөзсүз ар бир замандын өзүнүн талабына жараша, өзүнүн заманбап ошол ырчылары, күйүүчүлөрү, манасчылары,
ошол заманга жараша чыга берет экен да. Анан эл болгондон кийин элдин ичи кенч экен. Анан эми Кудайдын кулагы сүйүсүн, баягы Союз убагында жоголуп кетти. Союз убагында ушул кыргыз улуттук өнөрдүн аркалоочулары азайып кетти деген көп көйгөйлүү маселелер бул мамлекет тарабынан көтөрүлбөсө дагы эл ичинде аксакалдардын арасында сөз жүрчү. Буга менин укканым ушул 4 акындан башка акын чыкпай калды. Келечекте Замирбектен кийин акын жок деп элдин баары бушайман түшкөндөрүн көп укчумун да. Ошо карапайым элдин арасында анткени ошо эл дагы өзүнүн тукумуна, өзүнүн улутуна күйгөн аксакалдары көп болот экен эл арасында. Анан эми Кудайдын кулагы сөзүн азыр 100ге жакын акын болуш керек. Жанагындай кичинекей баштаган, жаңы баштаган акындардын кошкондо. Анан калган тармактагы өнөрпоздор улуттук боюнча өтө эле көп. Кудайдын кулагы сөзүн комуз черткендер көп. Көчөдөн ушу комуз көтөргөн кичинекей баланы көрсөм аябай кубанам да. Анткени бир бала көтөрүп барса, канча киши ошону карап өтөт. Анан ал чертпесе койсун. Бирок ошонун комуз көтөрүп өтүп койгон элечи, калпагын кийип, ошону мен үчүн жыргал да. Көп кишини каратып, анан бала комуз көтөрүп жүрөт деген бир ой калып турат да. Анан эми сөзсүз эле ошончо жана 1000 кишиби, 2000 кишиби, канча киши баягы ырчылык мененби, манасчылык мененби, комузчулук менен, акындык менен аралашып, баарысы көй кашка боло албайт. Бирок чоң сынчы пайда болот ошолордун арасынан. Баягы муратына жетпей калган киши сынчы болот да. Максатына жетпей калган киши сынчы болот. Анткени ошол акын болдум деп далалат кылып баарын жаттап жүрүп, бир же комуз черте албайт, же кулак укпайт, же акындыктан бага айткан эмес, бирок чоң сынчы болот да, баарын билет. Ошондой мен ошолордун арасынан чоң сынчы, анан чоң күйөрман да жаралсын деп Кудайдан тилейм да. Эгер ошол улуттук каада салттын күйөрманы көп болсо, ал өнөр эч качан өлбөйт. Тил дагы ошондой нерсе. Баарыбыз тилди ар кайсыны кошуп сүйлөйбүз. Бирок ошол баягы чөйрөдөн көнүп калгандан болот экен да. Илгерки же могу Кытайдагы боордош, же башка жактагы боордош кыргыздарды карасаңыздар, такыр кошпой сүйлөшөт да. Таң каласың сөздөрүнө, көөнө сөздөрүнө, эски сөздөр менен сүйлөгөндө ушундай ыйлагың келет да. Анан биздин ошо тилибиз улам жаңырып, улам жаңы сөздөр кошулуп өзгөрүп баратканда кезде күйөсүң да. Тибетте жашаган аксакалдардын жана барып келгендердин айтуусуна караганда, Тибетте жашагандардын сөзү өтө эле эски экен. Жана мисалы ошо Тибеттегилер кыргызча сүйлөйт экен. Алар кайсы улут, кандай кыргыздар жөнүндө түшүнүгү жок экен. Бул аалам жөнүндө, техника жөнүндө түшүнүгү жок. Жолдошбек деген ат башталык байке бир жыл барып жашап келген ошо Тибетке. Тибеттин болгондо чок ортосуна ошо жанакы цивилизацияга артта калган деп айтсак жаңылышабыз. Алар илгерки цивилизацияда жашаган кишилер да. Ошол кишилер менен бир жыл жашап келгенде, ошол кишинин айтуусуна караганда биз өтө эле тилибизди эми наркыбекеден кошуп бизде деген арабтын сөздөр кошулуп кетти, орустун сөздөр кошулуп кетти. Биз байытып атабыз да колдон келишинче. Эми жанакы пандемиядан бери көп сөздөр да кошулуп кетти. Вакцинация деген, ковид, анан тиги бу дегендечи. Бай эле атабыз да, монтунечи. Биздин илгерки ошо Тибеттегилерди алып койсок, жер бетинде бир тилде сүйлөгөн ошол кыргыздар, анан ошо тибеттиктер экен да. Мен ойлоп кетем, ошол канча миллион жылдар мурун чогуу жашагандарбыз. Ошол эл менен. Ошол эл менен. Биздин ушундайбыздан, биздин ушу бири-бирибизди көрө албаганыбыздан, бирибизге баягы ичи күйдүк, баягы жаман бир адатыбыздан ушу бизди сыртка бөлүп койсо керек да. Кетип калышкан, Бир уруунуч жок дегенде, аман эсен бияка жашагалачы депчи. Тынчыраак жашайлы. Тынчыраак биз жашай берели депчи. Анан кандай болот? Бир мисалы жакын бир тууган боордош деген казактар менен кеңеште тилибизди таппай калабыз. Жакшылык уккансызын, ал бирдемени сүйлөп атат, же биз бирдемени сүйлөйбүз, ал түшүнбөйт. Ал сүйлөсө биз түшүнбөй калабыз кеңестечи. Анан тиги боордош элдер менен өмүр жакындаштпасак, канча миллиондогон жылдар бою анан бир жерде сүйлөп атсак, таң калыш нерсе да. Аттары да кыргызча болот экен. Ал жакта биздин илгери дагы кыргыздын дөбөттөрү болгон. Чоң дөбөттөр, тайгандар өзү. Ошол өзүнүн кыргыздын өзүнүн пародалары экен. Ошону баарын жоготуп ийдик биз. Кара байыр деген аттын пародасы болгон бизде. Жанакындай английский
анан арабский дегенде эле бизде өзүнүн кара байыр аттар болгон. Кара байыр Касанат деп бекер айткан эмес да Манас эпосунда. Ошол биздин порода экен да. Илгерки баатырлар менен тулпарлардын породасы кара байыр болгон. Анан тайгандар болгон, нөөттөр болгон. Ошол биздин эски энциклопедияга сүрөттөрдү карап көрсөң, Тибеттеги тайгандар анан жана нөөттөрдүн түрлөрү окшош да. Таң каласың. Адамдардын кебети эчпирлери окшош болот экен. Анан мен ойлойт элем бүгүн тил майрамында тилдин эң негизгиси кыргыз тилинин түпкүлүгү, тектүүлүгү миллиондогон жылдардан бери жатат да биздики. Бул көчмөн элдердин аксакалы бул кыргыздар. Мисалы калгандары бүт бар көчүрмө болушу мүмкүн да. Бир эле боз үй алалы. Кыргыздын боз үй кандай керемет тигилет. Кандай коос, келегелери бийик, бугу сонун, үсүк турдугу, тимиле жабуулары, ою чимилер кандай, чийлердин чырмалышы, карап отургунга да келет да. Ошону жасаган жанакы апалардын колунан айланып кетейин. Ошол жанакы менде апам менен биз кичиккенде чырмап калдык да. Чырмап, анан чийди согуп калдык жана мындай кылып таштады эметип. Мен кичиккенде баарыбыз 10 бала болсок, баарыбыз иштетчүбүз да. Бүт бар иштетчү. Кичинекей букту баспаганда белине байлап койчу керегеге. Калганы болсо бирөө суу ташып атат, бирөө болсо торпок айдап барат, бирөө жылкы айдап келет. Биз чоң болду балдарыбыз да. Ал бир киши болсо, жаңы балдарап тили чыгып келаткан балдар болот да. Ошол биздин улуу тилдин башаты ошо энедейден башталат экен да. Анан ошол мен негизгисин айтайын дегеним, тилди каякта болсо таза пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Анан баягы коомго жарыша келгенде орусча сөздөрдү кошуп кетип атабыз, англисче билгендерибиз thank you деп кошуп кетип атабыз. Ошолорду таза сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Агай, айтып калдыңыз, таза сүйлөгөнгө аракет кылыш керек депчи. Азыркы тапта ошол нукура кыргыз тилини байыткан, кыргыз тилин алып жүргөн. Сен тилини деп атасың да азыр. Тилин. Манасчылар, төкмө акындар. Анан ушул элдик өнөрдү аркалаган салттуу музыканы аркалап жүргөн инсандар байытат экен да. Азыркы тапта карап көрсөк, комузду кол ойноткон жаштардын көпчүлүгү зырдап жаткан боогачыны деле мисалы үчүн бир башка өзүнүн табитине жараша дагы бурмалап ырдап жатканды көрүп атабыз да. Ошол нук менен кете турган болсок, мисалы үчүн нукура боогачы башка, азыркы ырдап жаткан боогачы болуп артта башкача болуп кетип, нукуралык жоголуп кетпейби? Сөз жоголот. Биздин жана чырылып атканыбыз эмне? Биз мисалы жаштарды айтып атпайсыңарбы, жаштарга кандай көз карашыңар бар, жаштардын обончулугуна, ырчылыгына кандай көз карашыңар бар депчи. 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин Кудайым көрсө алар да карыйт. Ошол кегесте ошо өздөрүн көрүп алып бир сыймыктанар экен деп ойлойм да. Анткени ошол улутка эмне кылдым деп бир жооп берер экен ошол жерден. Улутка өзүнө суроо, мен эмне кылдым? Же мен жанагы жартылай жалаңач кийиндергендерди тарбияладымбы? Же элдер мээсин айлантым мен ошол убакта. Мен эмне кылдым бул өмүрдө? Же мен өзүмдү эптеп жанымды кара жанымды багып, эптеп таза кийингеме же сулуулугума минтип жүрдүмбү депчи? Ал эмес. Бул эч кимдин акысы жок. Улуттук чыгармаларды бусканга. Нукуралыкты эч качан бусканга акысы жок бирөөнүн дагы. Эгер ошол Сагынбай, Саякбай, Карамолда, Ыбырай, Атай Муса, Мыскал тирүү болгондочу, могу комуз мененчи чыкыйыңарды чыгарып чапмак да. Жок ошондой да. Бул ошол улуттук музыканын келечегине балта чабуу деген сөз. Мына мисалы мунун этеги бүттүбү, мындай бүтүрүп таштайт, калган жаңы муунду айтып биякты. Ошо менен жана сиз айтып аткан жана кыңшылаган эмелерди айтып бияктанчы. Анан жаштар ошону кабыл алат. Анан эски баягы чапанчара сакал койгондордун баарын эч ким укпайт. Ошо менен бияк киритке кетти, тияк оюнга кирип кетет да. Анан ошонун үлгүсү менен, ошонун маселеси менен жүрүп, улут жоголушу мүмкүн да. Эгер мамлекет кылган бул улуттун жүзү тил, анан ошол өнөрпоздор, элдик өнөрпоздор. Бул жерде опера, балет, анан жанакы эстрада дегендердин баардыгы алар башка жактан көчүп келгендер. Ала тоону жердеп мекендеген бул улуттун жүзү болгон, бул улуттук сыймык болгон, бул улуттун өзүнүн өнөрү бар. Урпада каада салты, ошонун ичинде өнөрү, улуттук өнөрү. Ошол улуттук өнөр бар болгон үчүн биз башка улуттардан айырмабыз бар. Мисалы операны баардыгы айтты, балетти баардыгы бидейт.
театр баарында бар, туурабы? Бирок могу комуз только кыргыз чертет. Мына мен аш только деп кеттим. Болгон кыргыз гана чертет. Бул биздин кемчилигибиз да. Айтып калдыңыз, ушул нукуралуулукту бузганга эч кимдин акысы жок депчи. Анан ошол нукуралуулукту бузуп жаткандарга кандай чара колдонуш керек? Өтө көйгөйлүү маселе да. Анткени биз өзүбүздүн арабызды тарта албаган мамлекеттердин катарына кошуп баратабыз дейт. Улутту улут кылган көөнө салттардын баардыгын ордуна коюш керек болчу да. Менин билган нерсем бар да. Бизде дүйнөлүк коомчулук өзүбүздүн улуттук нерселерди кабыл албаса дагы, мисалы, сөзсүз эле Гиннеске кириш керек эмес, сөзсүз эле баягы дүйнөлүк аренага чыгыш керек эмес. Кыргыз мамлекетинин ичинде кыргыз патент деген бар. Ошондон документальный кылып туруп баарын патенттешибиз керек да. Тилди дагы, комузду, кылгыягын, байлам курутун, сары майын, эжигейин, болгон нерсенин баарын бул кыргыздыкы деп биздики деп, биздики деп. Анткени аны дүйнөлүк коомчулук кабыл албайт. Мындачу анан муна казактар азыр четинен кыркып алып атат уже биздики. Керек болсо Манас биздики дегенге чейин барып, арасына Манас айтпаган кишилер айта албайт алар. Ошол үчүн гана токтоп турат да. Комуз четпеген үчүн гана токтоп турат. Мына божүйдү алып атышат, калпакка асылып атышат, шырдак ала кийиз, ана муна дегендердин жана саба, кымыз бүт барына булар тең орток, тең арта болуп келатат. Ошон үчүн бул баалуулуктарды коюнунда жаткан жылаанда буларчы, жанында жаткан жылаандар. Акыры өздөрүнүн мамлекетине оңтуруп кетиши мүмкүн. Анткени азыркы дүйнөдө ошол көкүрөктүн эмес, ата-бабанын байлыгы эмес, акчанын кулу болуп калган көп кишилер бар да. Ошон үчүн сатып ичти мүмкүн. Биздеги өнөрпоздордун баардыгы казакка барып, комуздан кол ойнотконду үйрөтүп келип атышат тигиндей. Атайын сабак берип, Атайын сабак берип, алар акчасын төлөп берип атат. Ошол кенеде тыйынга майдаланып, ошого букулду куруп барып үйрөтөт. Кийин 100 жылдан кийин казактар домбурга кол ойнотуп чыкса таң калып айдагыла. Комузду эч ким кармай калат. Тиги жактан койгон эмесин моюнтан ыргытып 2-ден 3-тен чертип отурса, биздин ата-бабанын улуттук эмелерин баалуулуктарын сатып ийген ошо да, көрө окатка, отурумдук кыйналышка чыдабай. Анан сөзсүз түрдө ар бир концерт кое турган болсок, же ар бир ушундай каалалуу иш-чара боло турган болсо, мамлекеттик деңгээлде текшерип, бүт текшерүүдөн өткөрүш керек да. Атайын, биз Отунбаевдин илгери Кытайга барганда чоң концерт менен таң калган менчи ийине-жибине чейин текшерет экен. Обону кимдики, обону кандай мааниде жасаган биринчиден. Экинчиден сөзүн котортот экен дагы, сөз эмне боюнча. Аякта мисалы патриоттук ырларды тартпайт экен да. Мисалы только өздөрүнүн мекенин мактагандар тартат экен. Мисалы биз барып Кыргызстан арасына болуп калса, Алатоом, анан Кыргызстан деп ырдасаң, аларды тартпайт экен. Ошон баарын чийип салдылар. Кыргыз жерин ырдаймысың, ырдатпайт андайдычы. Биз ошол деңгээлге барышыбыз керек негизичи. Өздөрү өзүн сыйлайт деп, биз өзүбүздү сыйлабасак, тилиң да өспөйт какшаган менен. Улуттук каада салтың да өспөйт. Биз могунун гана кулу болсо, мынтип гана жүрө берсек эмнечи? Берчи. Же мындан алып коймо. Мына мамлекеттик иш-чараны толук билбегендер отурат, ачык айткандачы. Негизиненчи дайыма ушундай болуп келген да. Кече сыйлык алышты, сыйлыктар кут болсун. Көп арасында мен деген жигиттерге тапшырыптыр, кыздарга тапшырыптыр, татыктуулар өтө толтур экен да. Арасында татыксыздар да бар экен. Аны өзүм эле мамлекеттик критерий болуш керек негизичи. Мамлекеттик сыйлык деп атат, аты мамлекеттик сыйлык да бул. Ким мамлекетке кызмат кылса, ошого мамлекеттик сыйлык ыйгарылыш керек. Эч жерде иштебей, эчтеке кылбай жүрүүдө алгандар жүрөгүм чөп көрчү. Бул аны эмес да. Ал кайсы эмгек үчүн? Жаш өтүп кеткендиги үчүнбү? Сени мамлекетке кылган кызматыңдын акыбети кайсын деп мамлекет сага ошонун сыйлыгын берет. Ошол эле акыл эси жеткен кишигечи. Анан калган өзү Кудай өзү кечирсин. Мен айтайын деген нерсем, биздин жол башчылар дейбизби, ажообуз дейбизби, биздин көч алдында келе жаткан кыргыздарыбыз өтө этияттык менен, өтө чеберчилик менен улуттук нерселерге басым жасаш керек. Эгер улуттук нерселердин баардыгы, мисалы ошо кийимгече, же божүйдүн жасалгалары бүт баарын тизмелеп чыгып турчу, указдын негизинде бүт патент өтөп тасташ керек да.
Ал кыргыз патенттин жумушу ал. Кыргыз патенттелер отурат. Мынтелечи. Ким эмнесин алып келет, ким патенттирует этет депчи. Алар өзүлөрү күтөт да. Алар заинтересован болуш керек ошого дагы. Кызыктар болуш керек ошого дагычы. Мисалы бирөө инициатива көтөрүп ошол жерден мен ушундай кылайын, тигиндей кылайын деш керек болчу да. Андай киши жок азыр. Могу өткөн убакытта сен колуңдагы алтын табиғатты біреуге тарттырып ебей, сөзсүз түрдө ошону менчиктеп алып калышыбыз керек үчүн салып айтты. Биз ата бабанын белеги болуп деп. Биз ошону сактап, кийинки муунга өткөрүп бергенге баарыбыздын мойнубузда карыз, ал парызыбыз биздин ошол. Бул дүйнөдөгү биздин келгендеги максатыбыз бирөө ошонун балким сеники башкадыр парызың туурабы? А сен бар заман бакытка жараша бияк отуруп калдың. А балким сен уйсап, койсап бир тамактын түрүн билген, укмуш бири туурабы? Башкача болмок да. Чет элден келгендер таң калат да. Силер бизди коноктош үчүн сөзсүз бир повар жалдап келдиңерби? Атайын деп айтат да. Мен бир жолу конокторго айткам, ой андай эмес. Бизде кыргыздын жигиттеринин баардыгы ошол малды союп, эшиктин баарын өзү тейлешет биринчи. Экинчиден кыздар болсо колдору алтын, тамак бүт өзү жасашат, тамак аштын баары. Могу жерде осы үйдүн жасалгасын бүт өзүнүн колу менен жасайт. Таң калат да. Элдин баары таң калат да ошон үчүн. Биздин жигиттерибиз да кыздарыбыз алтында, ошон үчүн ошол уйган алтынды түбөлүккө кылымдар бою муунга сакташ үчүн баарыбыз ошондой эмгек кылышыбыз керек да. Ар бирибиздин мойнубуздагы милдетти туура түшүнүп, туура мамиле жасашыбыз керек. Анан комуз көтөргөн, калпак кийген кишилерди биз сөзсүз сыйлап, урматтап төбөбүзгө көтөрүшүбүз керек. Анткени мондай элдин баары компьютер менен кучакташып аткан убакта, элдин баары ошол дүйнөлүк бир цивилизация деп айтсак, туура айтасыңар, бирок өзүн-өзү курмандыкка чалып бараткан бир мамлекеттер бар. Техниканын артынан кубалап. Техниканын артынан кубалап, ошол балким ошол спутниктердин баары, аз телефондун баары, планшет, анамынан баары кандай популярдуу болсо, кийин ачки менен кулакка укпай калган таккан аппараттардын баары популярдуу болот да. Анткени ушул канча балына чыгып атат, ошонун баары сенин сокурун дүлөй кылат да. Ачык ошол. Бул жетки акыры бизди өлтүрүп атат да. Акыры баягы ошон үчүн тоодо эле жашаган жакшы да. Бул эч нерсеге мен ишим жок. Кандай жатасыңар десе жакшы жатабыз дейт. Карачы өзүңөр кандайсыңар деп коюп, кыргыздын тилинин, кыргыздын каада салтынан айланып кетсе болот. Жана бир эле камчы элдер кармаса жөнүндө багы атты камчылап эле бастырганга деп түшүнөт. Элдин баары ошону түшүнөт. Камчынын касиетинен айланып кетсе болот. Бул жанында жүрсө жан жолдош. Биринчиден эркек адамга курал бул. Курал болгон. Анан башына жанакындай коргоочунан уютуп коюп, жана жоого киргенде чабышкан муну. Анан жайчылык убакта ат камчылаган туурабы? Мисалы, камчыны бүктөй кармап келе жатсаң, аттан түшүп, ал жини келип келатканын билсет. Эгер бүлдүргөнүн бияка илип, камчыны шалбыратып жерге сүйрөп келатсаң, кабар айтып келатканын билсесиң. Жөн келаткан жоксуң. Эгер кончуна салып келатсаң, шашып келатканын билгиси болот. Мойнуңа салып келатсаң, кечирим сурап келатканың болот. Мынтип келсең, кызматын кылайын деп келаткан болот. Бир эле камчынын ишаратын карасыңар. Ошо үйдө отурган аксакал кыргызды билген ошо жигиттин калпаганан, кайсы уруунун жигити экенин, сакал мурутунан жашы канча да бастырган атынын басыгынан жана камчысынан карап туруп эмне кабар алып келатат. Же шашып барыптабы? Ушундай билип, биздикине азыр жалжаңдап отуруп алышып, сен шашып атасың, иши да жок аныңчы. Кармап, анан аябай ушундай отуруп жатка эзилипчи, андай эмес. Ошол келе жаткан кишинин шартын түстөп, шашып атса, баягы суусунун берип, тез аттандырып. Ооба, мына бизге келген убакыт дагы бүтүп бара жаткан чагы. Сизге дагы терең ыраазычылык билдирели. Бүгүн атайын өз убактыңызды бөлүп, бизге ушул кыргыз тил майрамы, бүгүн мамлекеттик тилибиздин майрамы деп биз ушул майрамдап жатканда келип атайын өзүңүздүн жакшы ой тилектериңиз менен да бөлүштүңүз. Эч качан оорубаңыз, дайыма эле ушул кыргыздын чыгаан уулдарынан болуп жүрө бериңиз дейли. Чоң рахмат. Өзүңүздөр да бар болуңуздар. Кыргыз деп соккон жүрөк дайым кыргыз деп жерге көмүлсүн. Байдала Сарногоев аксакалдар, акындар бекер айткан эмес. Алар ошол бүт баарын сезип билишкен. Ушул ала кандай жер үчүн канча деген ата бабанын каны төгүлгөн. Ошон үчүн баарыңыздарды патриоттукка чакырам да. Кыргыз үчүн
Ала Тоо үчүн, эл үчүн, жер үчүн болду. Айтқаныңыз келсин. Чоң рахмат сизге да. Ден соолук каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Барыңыздарга биз менен бирге сыналган эч кайда алыстабай айтылган ар бир сөзгө маани бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолуктуу болуңуздар, оорубаңыздар. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү менен майрамыңыздар менен чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктайбыз. Саламатта калыңыздар.